Москвадан Меккеге сапар биринчи күн. Бишкектен Москвага келип, билинбей 10 күн өтүп кетти. Убакыт албетте текке кеткен жок. Алсырап калган буттарым калыбына келди. Ден соолугумду каратып, тиштеримди да жасап алдым. Улук мырза велигимди да жаңы кылып койду. Мирбек байке болсо желегимди жаңылап, булуттай болгон аппак кара калпакты кийгизди. Акыркы классташтарым кийинки сапарың мындан да сонун болсун деп камера белек кылышты. Ал эми казак бауырум Санат Гештальт фирмасындагы туристтерге ыңгайлуу болгон велосипедтен белекке берди. Сапарга керектүү заттардын баарын алып, досторум, бир туугандарым менен коштоштум. Сапарым пландагандан 1,5 сутка кеч башталды. Меккеге жол барып келген мусулман менен жолугуп сүйлөшкөндөн кийин маршрут башка жака өзгөрдү. Москвадан Волгоград шаарына, андан соң Дагестандан өтүп Азербайжанга кирип, Бакуга барып, Иран мамлекетине кирип, ал жактан араб мамлекеттерине кирип кетем. Бирок ойлондурчу бир маселе бар. Миграциянкамын бүтүшүнө 10 күн калды. 10 күн ичинде Россиядан чыгып кетиш керек. 2000 километрди 10 күндө басып өтүш өтө эле кыйын. Жана өтө катуу айдагым деле келбей калды. Болушунча айдап акыркы күнү границага машина менен жетип калышым да ыктымал. Бүгүнкү сапарым саат 2-де башталды. Жылуу жактарга чейин суук өтүп калбасын деп жылуу кийинип алган болчумун. Күн аябай чыгып, күн жылуу болуп берди. Умкаттын эстакада жолдорунан машиналардын көптүгүнөн сыгылып да кеттим. Бүгүнкү жолдор аябай кең жана түз болду. Домодедово шаарында акылуу жолдордон жөн эле өтүп кеттим. Картаны карап жакынкы конок үйгө аттандым. 100 километр жүрүп кой турмун. Конок үй Паченки деген айылда экен. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Меккеге сапар велик менен экинчи күн. Эртең турсам саат 9 болуп калыптыр. Дароо тамактанып, денени кызытып жолго аттандым. Конок үйдүн жанындагы магазинге кирсем, ал унаа тетиктерин гана сатат экен. Жолдон дүкөн чыгып калат деп үмүттөндүм. Паченкинин жолуна чыксам, унаалар өтө көп экен. Жакынкы жерге аэрдроп түшкөн окшойт. Бир аз өткөн соң эле кыргыз байкем Аман жакшы сөздөрүн айтып колдоо көрсөтүп кетти. Волгоградка кеткен трассада окойлор өтө аз көрүндү. Бүгүнкү күндүн кубандырганы аба ырайынын өтө жылуу болгондугу болду. Эң кызыгы жылуу кийимдерди Россияга гана алган болчумун. Биринчи күнгө караганда бүгүн подъемдор өтө эле көп экен. Дагестандын өйдө жолдоруна тренировка болду окшойт. Жолдон таптакыр эле калк конуш көрүнгөн жок. Ал менен кошо дүкөндөр деле жок экен. Сууну болсо Азерстардан алып жатып. Баалар болсо ал жакта албетте кечирип кой. Бүгүнкү күндүн көйгөйү ал деле болгон жок. Бир аялдамада эс алып 3 километр жүргөндөн кийин ачкимди кийейин десем калып кеттир. Мага сонун жарашкандыктан барууга туура келди. Кантсе да мени менен көп жүрүп койду. Төрттөрдө түшкү тамакты иче турган жерге келдим. Ичинен өзбечке өтө жылуу тосуп алды. Лагманы, май токочу, чайы да даамдуу экен. Кайсыл жака баратасыз деп сураганда Меккеге десем, акча албай койду. Мага жаккан май токочторунан да салып берди. Сүрөткө тартып алайын десем, уялды окшойт. Эң кызыгы, Кыргызстан, Казакстан желектеринин жанында Өзбекстандын да желегин такым келип жүргөн болчу. Желекти албетте чоң шаарлардан издеп көрөм. Мага карама каршы көздөй бараткан Аман деген байке айланып келип, токтоп жылуу сөздөрүн айтты. Ал байке менен кичине сүйлөшүп, эс алып алдым. Чындыгында сонун инсан экен.